Ушул жерден дагы бир нерсе бар да, ошол диний факторду курал катары пайдаланышат дейт. Анткени бизде диний көз караш азыр өнүгүп, тагыраак ушул ислам дини азыр жайылганда күчтүү болуп атат да. Ошол себептен ушул диний көз карашты карманып, буну курал катары пайдаланып, же тескерисинче саясаттын бир айдың гана бийиктигине жетип алгандан кийин динди жайылтуу аракеттерин көрүшөт деген. Эмне курал катары пайдаланбаш керек? Дин эмне үйдө текчеге коюп кое турган бир нерсеби? Жашообуздагы бар нерсе да. Голубойлор деле колдонуп атпайбы, голубойлугун фактор кылып, эркиндик деп. Анан бизге келгенде эле диний фактор. Колдонобуз, анын эмнеси бар? Мусулман экенибиз жалганбы? Мына мусулмандар чогулдук, мынау менен саясатка барабыз десек деле болот, бирөө кой дейбиз. Негизи мыйзамды бузбайбыз, конституцияны бузбайбыз, мамлекетти төңкөрүш кылбайбыз, кээ бирлерине окшоп. Жөн эле конструктивдүү өзүнүн көз карашыбызды ишке ашырабыз, болду. Трибунада мусулман болгонуң бул сен өзүңдү күнөөкөр сезип жаша деген нерсе эмес да. Өлбөдү, мусулмандардын деле укугу бар да, ошо жок дегенде жанагы голубойлор чолок. Мыйзам деген ошондой да. Бардыгына бирдей. Курал катары колдонобуз, эмнеси бар? Бирок диний ишмерлер деген түшүнүк бар да. Жок, диний ишмер бул билбедим кандай маани берилет буга. Диний ишмер балким диний мекемеде иштегендир, адамдардыр. Муфтиятта диний уюмдар бар да, мисалы үчүн каттоодон өткөн. Балким ошолорду айтып аткандыр диний ишмер деп. Сен намаз окуйсуң, анан телевидениеде иштейсиң, диний ишмерсиңби? Кадимки эле светский ишмер. Болгон дүнүйө таанымың мусулманча.